Бишкек шаарындагы улгайган адамдар жана ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн жалпы типтеги социалдык стационардык мекемеде учурда 218 жаран кароого алынган. Бул үйдө баш калкалагандарды жашоосундагы түрдүү тагдырлар бириктирди. Супер KG порталынын жамааты жашоочулардын айрымдары менен пикир алышты. Алардын көбү жаштарды ата-энени сыйлоого чакырып, башынан өткөргөн күндөрүн айтып беришти. Карыганда нарк күтүп сый урматка ээ болуу ар бир улгайып бараткан адамдын тилеги. Бирок менин мындай тилегимди ташкап, өз балдарымдын түрткүнчүгүнө айландым, деди көптөн бери көкүрөгүндөгү бугуну эч ким менен бөлүшө албай жүргөн Тажикүл апа. Балдарым бар, жолдошум өлүп калган, 79 өлдү. Күйөөм өлдү. Күйөөм өлбөсө мен келбейт элем да ушул жерге. 4 бала бар. Балдар майда болсо анда. Hazır üylöndü, jaylandı. 2 kız, 2 erkegim var. Menden ulus ele Rossiyada oşop süйлөшүp турат. Анан калганы кабар албайт. Кичине андан кийинки уулум келин деген келин экен. Келин канчалык өзүнөдөй болоюн десең болбойт экен. Анан аялымдын тилинден чыкпайт экен. Мен ушул убакка чейин 10 жылы келдим, ошондон бери бир басып келип, апа, же Тажикүлдө эле койсунчу. Эмне болду? Акыбалың кандай деп бир ооз сураган жок. Мына аялы уктун ошол, азыр ошол уктун. Мураздордо да жашайт. Анан бир басып келип, мамаша эмне болду? Өзүнө мамаша деп келчү. Азыр бар Мураздордо жашап атат. Анан аялы үйдөн алып жок. Ал Россияга барып кыйратып келчүмүн деп мен пенсиямды алып чогултуп алып кеткен. Анан ал кетер менен үйдөн чыгарып койду. Аерде да айыл өкмөт бар. Айыл өкмөттөн 2 аял, 1 эркек алып келип тапшырды ушул жерге. Анан бир балам бир басып келип, эмне болду? Ден соолугуң кандай? Кимден кетти? Мамаша деп койсо болот беле. Ушуну айта албай жүргөм. Сагынам да. Анан алар эмне кандай боору тачпы. Анан балдарынан көрдүм. Азыр ушул айтканымды уктун. Өз баласы үчүн жат адамга айлангандардын дагы бири Татьяна Кравченко. Бул үйдө жашап жатканына 6 жыл болду. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгени менен колунан көөрү төгүлгөн өнөр ээси. Сын приехал с России, забрал меня. Продали квартиру, все, деньги все забрали, меня туда забрали. Через 2 месяца они меня выгнали. Поэтому я вот сюда попала. Бул жерге келгениме 9 жыл болот. Мынакей келгениме 2008-жылы келген болчу. Ден соолукка байланыштуу мен турмушка чыккан эмесмин. Өзүм кичинекейимден бери оорукчамын, ушундай инвалидмин. Өзүм келгем, багы ата-энени көзөткөндөн кийин условия жок айылда. Анан ушу кээде ооруп каласың, кээде жыгыласың. Жыгылган жериңе тура албай калган күндөр болот. Анан ушул жака келип алдым. Аталган мекемеде жашагандардын көбү кезинде көп эмгектенип, учурунда жасаган иши айтаарга арзыырлык аксакалдар. Мындай жашоочулардын катарын экономика илимдеринин профессору Жолдошбек Жеробеков толуктайт. Тагдырдын жазмышы менен күтүүсүз келген дарттан улам ушул абалга туш болгонун билдирди ал. Инсульт болуп ооруп калып, жакшы сүйлөп калдым да. Мурда жакшы иштеп жүргөн университетте, националында, экономист факультетте. Анан кассада иштеп калдым bir neçe жыл. Архитектор строительный университет болуп калдыбы? Вот ошол жакта иштедим. Анан кийин иштеп эле жүргөм. Бир күнү ойгосом больницада жатам. Элим ооп жыгылып иштеп жүргөн жерден. Залга жыгып калыптырмын. Эми жакшы пока. Азыр бирге басам, анча-мынча. Орубатта оруба, болоюн аса колуңа, караңгы жерден чалынбаң, болоюн чырак жолуңа.
Бул жерге тынчтык издеп келгенмин деп сөзүн баштады өзүнүн роман, повесть, аңгемелери жана табият, өмүр, өлүм темасындагы ырлары менен таанылган журналист, жазуучу Дубаш Калназаров. Ал 1982 жылдан тартып СССРдин жазуучулар союзунун мүчөсү катары катталып, 10дон ашык көлөмдүү китептери жарык көргөн. Сөз баасын билген жазуучу жакында эле Манас эпосун орус тилине которуп чыккан. 8-жылы келдим ошол жерде. Эркек бала көргөнүм жок. Кудай таала бербеди, эмне кылабыз, тагдыр ошо. Жаңгыз кызым бар, Сокулукта жашайт, ошо келип турат. Күйөө бала деле, кызым деле үйдө эле жүрбөйсүң деп намыстанат да. Биз радовой жашаган, мүнөздө жашаган калкпыз кыргыздар. Бирок мен кантип ал жерге барам? Ал экөө урушка кетет бир күнү. Мен кыска болушам обязательно. Анан өйдө төмөн чыркы, эмне кереги бар? Күйөө бала эмес да. Анан мен акыры унчукпай, үйүмдү ошо кызга таштап атып, бияка жүрө берген акыры. Анан келдим дагы, мына Таняны таап алдым. Анткени бул жерде мына карасаңар, бир комнатада 3-төн, 4төн жатышат. Бирөөнүн характери башка, бирөө ичип келет. Мага иштеш керек эле да, чыгармачылык. Анан кийин сүйлөштүм. Эки көзү көрбөйт бечаранын. Менден 20 жаш кичүү. Инвалидность боюнча ошол жерде турат да. Анан экөөсү ынтымакта. Анткени үйлөнсөң момундай комната берет. Аталган үйгө ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгенине байланыштуу келгендердин саны 54, ал эми каарылыктан жана оорудан улам тура албагандардын саны 30дан ашат. Аларды эмне үчүн тейлейт? Жибунтат, киринтет, чачтарын тарап беришет, өрүп беришет. Эмне пайда деген ой туулат да, эми ошолордун эмне пайда? Жок. Көрсө адамдын руханий дүйнөсүн жанын сыйлайт экен да. Көрдүңбү? Жанын сыйлайт экен. Анан бирок бул жерде силер ойлобогула, карлар үйү болсо эле, анан бир бечаралар экен деп. Нет, бул жерде жакшы жашагандар бар. Ошол жерде отуруп алып бирденкени жараткандар бар. Турмушубуз жакшы, курсагыбыз ток, кийимибиз бүтүн, 3 мал тамагын берет. Эң башкысы төбөбүздө чатыр бар да. Анткени менен адам улгайган сайын жакындарынан көңүл бурууну, мээримди күтөөрү талашсыз. Карыялардын жакындарынын жылуу мамилесине зар болгондугун, алардын бөксөрүп турган көңүлүн кызматкерлердин мыкты кароосу да, белен тамагы да толтура албастыгы чындык. Дүйнөдө теңдешкиз берек